Kız bala törөлгөндөн баштап туруп, турмушка чыкканга чейин атанын үстүндө эмне болот? Милдет болот, багылуусу. Ата багыш керек. Турмушка чыккандан кийин кимге өтөт бул милдет? Күйөөсүнө өтөт. Аял зат төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин иштөөгө мажбур эмес. İşteş gerek, akça табыш керек, багыш керек деген нерсе жок. Аял зат андайга милдеттүү эмес. Аял заттын аялдык милдети бар, тууганым. Аялдык милдети бар. Энелик милдети бар. Ошону кылыш керек. Эркек ошого шарт түзүп бериш керек. Ата түзөт. Ата өтүп бергенден кийин, ак никеге бергенден кийин күйөөсү Кудай сактасын, күйөөсүн ажырап кеткен болсо эмне болот дегенде, кайра атасына кайра кайтат. Атасы багыш керек. Экинчи күйөөгө тийгенге чейин. Өткөндө бири айтат. Ажыраштым дейт. 20 канча жашта келин бала. Ажыраштым дейт. Ажырашка ата энем айдады мени Москвага. Баламды алышты, баламды өздөрү карап атат. Сен бар, бизди эмес, сен бак бизди деп жиберишти дейт. Корком дейт бул жерде. Корком. Жумуштан чыкканда квартирага жеткен үчүн коркуп барам дейт. Жумуштан чыгып, үйдөн барып жумуштан коркуп барам дейт. Ошентип сүйлөп атат, караңыздар. Ошол атанын, эненин үйдө жеген ошол кыздын жиберген акчасы буларга арам болот шариатта. Адал болбойт. Адал болбойт бул акча. Себеби сен милдеттүүсүң, сага фарз, ага фарз эмес. Биздин коом бузулуп баратат. Кафелерде кыз балдар официант болот. Болбош керек мындай туугандар. Эркек балдар официант болуш керек. Кыз балдар официант болбойт, иштебеш керек официант менен. Канча кыз балага ошол жерде эметилип атат, караңыздар. Сенин кызың карындаш басып барганда бузук эркектер да толтура да. Кафеге баргандар өзүңөр билип жатасыз, көрүп жатасыңар туурабы? Сулуу бир анан тандагандан булар тиги кечиресиңер, кастинг кылып тандаганда эле тандайт да, астагфирулла, официанттарды. Келген муктачтыкка жараша тандабай, сулуулукка жараша тандап атат да официанттарды булар дагы. Буларды сен мен айтпасак ким айтат? Сен мен өзгөртпөсө ким өзгөртөт, тууганым? Аял зат качан аял заттык милдетти аткарса, ошондо бактылуулук болот. Аял зат бир гана үйүндө бактылуу болот. Бир гана күйөөсүнүн алдында бактылуу болот. Бир гана бала чакасынын алдында бактылуу болот. Аял зат качан үйдөн чыкса бактысыздыкка кирип кетет. Ал феминисттердин сөзүн укпай эле койгула. Феминисттердин сырты эле ошондой. Ичинде булар итак эле өлгөн, булар психология жактан жабыркаган инсандар булар. Алардын сөзүн укпай эле, биз азыр нормалдуу болгон аялдар жөнүндө сөз сүйлөп атабыз. Биз түртүп атпайбызбы буларды? Биз буларды түртүп атпайбызбы ошондой иштерге?